Бул Кыргызстанда өлүм жазасы кайта киргизүү маселеси токтой элек демилгеленип калып атат. Мына былтыр эле жайында ушу 61 депутат идея көтөргөн өлүм жазасын айрыкча жанагы педофилдерге, балдарды зордук зомбулук көрсөткөндөргө, кишилерди мыкаачылык менен өлтүргөндөргө өлүм жазасын киргизбесек ушулардын саны көбөйүп кетти кылмыштын деп. Бул бизде 2007-жылы бул өлүм жазасы жокко чыгарылгандагы. КМШ мамлекеттеринен Кыргызстан эле эмес, Беларустан башкасынын баары өлүм жазасын жокко чыгарышты ар кайсы жылдардан. Кыргызстан, Казакстан 2016-жылы 2016-жылы мындан баш тартышканда. Өлүм жазасы бүгүнкү күндө 112 мамлекетте колдонулбайт да, жок. Өлүм жазасына тартылбайт. Эми 55 мамлекетте изилдөөлөр көргөзүп атат. 55 мамлекетте ошо өлүм жазасы активдүү колдонулат. Санары кандай? 1000ден асат, 100дөн асат, 2ден 3дөн асат дегендей. 23 мамлекетте өлүм жазасы бар, бирок колдонулбайт. Акыркы 10 жылдан бери колдонулат экен да. Ушу өлүм жазасына тартылгандардын саны боюнча дагы анын өлүм жазасын ишке ашыруунун жолдору дагы мындай бир абдан кылдат иликтөө болуп, эл аралык коомчулук ушуну такай иликтеп келишет да. Маселен, көп мамлекеттерде ошо өлүм жазасынын статистикасын бербейт экен да. Анын ичинен мисалы Кытайда жок да, Кытайда канча кишини өлүм жазасын тарткан жок. Бирок сап башында деп келишет да. Анан фактологиясы жок болсо да ошондой эсептешет. Анан ошол градациясы боюнча мына Сауд Арабиясында, Иранда, Иракта, Афганистанда ушундай мамлекеттерде өлүм жазасы ишке ашыруу көп колдонулат экен да. Ооба, сиз келтирип кеткен мисалдагы Афганистан, Иран, Ирак өлкөлөрүндө бүгүнкү күндө да абдан көп да могу өзгөчө могу баңгизаты боюнча жаза улам күчөп баратат да. Себеби ошол дал ошол баңгизаты менен байланышкан ушул кылмыштарга көп өлкөлөр катуу, өтө каардуу ушул өлүм жазасын жарыялап атышат да. Россия Федерациясын алсак, Россияда деле көптөн бери бул жазаны мораторий кылып токтотуп коюшкан. Анткени баягы Европа мамлекеттери менен макулдашуу бар, эл аралык макулдашуу бар. Мына ошого ылайык, анткени Европанын өлкөлөрүнүн баары тең, бүт баарысы ушу жана Белоруссиядан башкасынын баары тең жокко чыгарып токтотуп коюшкан да. Ушу дүйнөдө бүгүнкү күндө өлүм жазасын жокко чыгарган өлкөлөр ошондой мындай тенденция көбүрөөк болуп атыптыр да. Мындан могу Японияныкы бир өзгөчөлөнүп турат да. Япондор даргасуу аркылуу өлүм жазасын ишке ашырышат да. Ал бүгүнкү күндө деле бар экен. Мисалы жанагындай, мисалы 2018-жылы 7 адамды даргасышкан экен. 1993-жылдан бери кайра ага чейин ушу токтотулуп калган учурлар болгон экен. Кайра ушу 1993-жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин ушу 15 даргасуу болуптур. Ошондон бери. Бул эми сиз абдан мындай тактап айтып атасыз Япониянын мисалында. Бул өлүм жазасын ишке ашыруунун жолдору байыртадан бери эле эң байыркы жолдорунан бул жана даргасуу сиз айтып аткан. Анан башын алуу мына Европада кечээ жакында эле токтоду да. Мына карабайсызбы тагдырдын тамашасын. Ошол жанагы эшафотту гильотинаны эң биринчи указ коюп эдикти чыгарган ошол аппаратты мыйзамдаштырган Людовик 14-чү. Анан өзүнүн башы биринчи кетип атпайбы ошо машина. Карабайсызбы, анан Француз революциясында бул абдан күбөлдөп иштеп турган машина болду да. Даргасуу мына бүгүнкү күндө көп мамлекеттерде колдонулат экен. Афганистан, Ботсвана, Египет, Ирак, Иран, Пакистан, Судан. 11 өлкө экен ошондой активдүү. Анан эң кеңири кездешкен Советтер Союзунун убагында мисалы атууга өкүм эмеспи, атууга өкүм деп аталчу да, атууга өлүм жазасы деп, атууга өкүм дечи. Анда эми азыр бүгүнкү күндө атууга менен өлүм жазасын ишке ашыруу сиз айтып аткан Беларусь, Йемен, Түндүк Корея, Кытай, Сомали, Тайвань ушул аз гана мамлекеттерде калды да. Андан тышкары жанагы Америкада электр столуна ток коргузуп өлтүрчү эмес беле. Эми азыр булардын 3 эле штатында калды. Алабама жана сиз айтып аткан азот менен өлтүрөт дегенге. Эми кызык жагы жана башын алуу менен Сауд Арабиясында гана калды да, башын алып коет. Ошол анан эми дагы бир жаман байыркы замандан бери калган. Анан эми укуктук жагы да талаштуу маселе. Таш баранга алып өлтүрүү. Өлүм жазасын ишке ашыруунун институту, механизми, аны ким аткарат деш керек эле да. Анан эми бизде эл топтолуп алып, анан таш баранга алып өлтүрүп коет ба. Демек баары тең ошол адамды өлтүрүү өлүм жазасын ишке ашырууга мыйзамсыз болсо да ишке катышып атат да. Алардын канына забын болуп атат. Адамдардын Сауд Арабиясы экен, Сомали, Афганистан, Судан,
Мавритания, Кытай, Египет. и ушундай мамлекеттерде жанагы таш бараңга алып алып өлтүрүү жазасы дагы колдонулуп келатат да. Борбордук Африка Республикасы жана Сьерра Леоне, ушул Африка өлкөлөрү да, булар толугу менен жокко чыгарышкан экен. Анан Гвинея, Замбия сыяктуу өлкөлөр дагы эле мындай бир ара жолдо туруп эки анжы болуп өлүм жазасын өтө оор кылмыш болгондо гана колдонобуз деп алар дагы муну кармап турган кезинде эми Африка өлкөлөрүнүн абдан кылмыштуулук көп болуп, булар да көбүнчө ушуну кармап туруп атышат. Сауд Арабиясы өткөн жылы 2022 жылы дүйнөдөгү эң мындай өлүм жазасын колдонгон саны боюнча, өлүм жазасынын саны боюнча эң көп болгон экен.